мамлекеттик иштерде иштегендерге 4%, ал эми жеке жактарга 8%га чейин түшүрдүк. Алдын ала төлөмү жок, 25 жылга бере баштадык. Дагы бир жаңылык, эгер мурда мамлекеттик ипотекалык компаниядан алган батириң үй бүлөңө тардык кыла баштаса, аны кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Мисалы, мурда бир бөлмөлүү батир алып, убакыттар өткөндөн кийин бала бакыраңар чоңоюп, ал батириң үй бүлөңө тар боло баштаса, аны кайрадан мамлекеттик ипотекалык компанияга тапшырып, 2 же 3 бөлмөлүү батирге алмаштырсаң болот деген мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Мурда бир бөлмөлүү батирге төлөп жүргөн акчаң толугу менен кийинки кеңейтилген батириңдин төлөмүнө эсеп болуп кете берет. Эми алдын ала 50% төлөп алып жаткан жарандарыбызга токтоло кетейин. Ушундай жол менен мамлекеттик ипотекалык компаниядан бир эле жолу батир ала алышат. Депутаттар күмөн санап жатышкандай кайра бир нече жолу ала алышпайт. Тагыраак айтсам, бүгүн мамлекеттик ипотекадан алган батирди эртең кайра сатып бизнес кыла алышпайт. Ошондуктан булар үчүн дагы өзүнчө программа киргиздик. Алдын ала 50%-ын төлөйсүң, калганын 10-15 жылдын ичинде төлөп бүтөсүң деп. Бул илгертен кезекте турган жарандарыбызга тиешеси жок. Булардын алдын ала өздөрү төлөгөн 50% акча каражатын мына ушул эле курулушка жумшап жатабыз. Мына ушул курулуштун 60-70%-ын бүтүргөнгө өздөрүнүн эле акчасын колдондук.